Жолдошум мени таштап кеткен, ушу кичүү балам төрөгөнө роддомдон таштап кеткен. Балдарым үчүн Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulmon birtoğanlar, sizler menen kayradan Al Jardam Kayrımdуулук фонду. Фонд ачылгандан бери муктаж болгон үй-бүлөлөргө жардам колун сунуу чакырыгын таштап келе жатабыз. Алла Таала керемети Куранда кимде ким бир жакшылык кылган болсо, ага 10 эселеп кайтып келет дейт. Дагы бир аятта "Estaizu billah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Өзүңөр жакшы көргөн нерсени качан садака кылмайынча, нафака кылмайынча ийгиликке жетишпейсиңер дейт. Албетте, сиздердин жардамыңыздар менен Кара-Балта шаарында жайгашкан Сосновка айылындагы бир муктаж үй-бүлөгө 20 миң сомго швейный машинасын алып барып бердик. Азыркы малда дал ушул жерде Жибек аттуу эжебизге жардам колун сунуу максатында келип олтурабыз. Эжебиздин бир ул жана бир кызы бар. Эжебизге кайрылган себеби 1,5 жыл мурда төрөт үйүнөн күйөөсү таштап кеткен. Кычыраган кыш келе жатат алдыда. Жылуулук үчүн, балдар үчүн, өзү үчүн кийимге, көмүргө жана квартплатасын төлөш үчүн ар кандай муктаждыктар пайда болгондуктан сиздерге кайрылып жатабыз. Өзүм нарындан болом, Жумгабылдан болом. Өзүм ошо 2 балам бар. Күйөөм таштап кеткен. Бул балам кичүү балам төрөгөнө роддомдон таштап кеткен да. Бул балам жолдон төрөлүп калган негизинен. Төрөт үйүнө жеткен эмес. Жеткен эмес. Ошо күйөөм айынан ошо жака төрөлүп калган. Анан башынан травма алганда ошо кан керек болуп, атасынын каны керек болуп, бербей качып кетип калган. Анда ошо билбейм азыр каякта экенин дагы, келип да жардам бербейт. Ошондон бери эжем жардам берчү, азыр өзү 5 баласы бар. Күйөөсү кайтыш болуп калган жесте. Анан ошо азыр өзү кыйналып атат, муктаж болуп. Квартирасын эмесин төлөй албай кыйналып атат да. Кээде ушу нанга жетпей калып атабыз, нан жок болуп калып атат. 4 миң. Бул жерде мурда жерде жашачубуз, ал суук болуп, үстүнөн суу агып, андан чыгып кеттик да. Бул акка келгенбиз. Уже 2 ай болуп калды келгенибизге. Үй шартыңыз, жашоо, тамак аш, кийим-кечек деген кандай болуп жатат? Мына азыр алдыда уже кычыраган кыш келип жатат, сөзүн жагын жайып. Ошо жылуу балдарыма өзүмдө жылуу кийимдер жок. Ошо болсо жакшы болот эле. Урматтуу мусулман биртугандар, азыркы маалда Жебек эжебизге бул сыяктуу ар кандай дары-дармектерди Өзүм лечение кылыш үчүн ата бейт алынчы байкелер ошо бул эжебиздин акыбалын көрүп, эжебизге жардам беретине ушундай керектелүүчү болгон дары-дармектер алып келип бериптир. Ал байкелер үчүн дагы Аллах Таала ыраазы болсун. Бул эжебиз азыркы маалда ошол квартплатасы бул жерге 4 миң сом төлөйт айына. Жана ошондой эле кичинекей баласы үчүн кышкы жылуу ар кандай кийимдер, эжебиздин өзү үчүн дагы кызыңыз бар, 2,5 жашта. 2,5 жаштагы кызы үчүн дагы эч кандай жылуулук кийим алынган эмес. Жана ошондой эле бул жерде азыркы маалда жылыта турган эч кандай плиталар болбосо бир меш ушул сыяктуу эч нерсе жок экен. Ошол нерсеге көмүр жакканга да мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Демек анда бул жерге бир жылыткыч алып берүүнү ниет кылалы биргеликте иншаллах. Мен өзүм 2 балам бар, өзүм жалгыз бой энемин. Жолдошум мени таштап кеткен, ушу кичүү балам төрөгөнө роддомдон таштап кеткен. Ошо кыйналып жашайбыз бул квартирада. Ошо жашаганыбызга 1 жылдан ашты. Кыйналып келатабыз, балам экөөбүз. Жылуу кийимдерибиз деле жок, кыш келатат. Балдарым үчүн жашагым келет, балдарым энелик мээримди бергим келет, баккым келет, балдарын жашнакай жашоо берип, жашнакай кылып өстүргүм келет, чоңойткум келет, жакшы жашоодо чоңойткум келет.